Саламатсыздарбы достор. Бүгүн сиздер менен биз баш мээдеги оорулар жөнүндө, баш мээнин шишиктери жөнүндө кыскача обзор жасайбыз. Бул бүгүнкү күндө диагностиканын мүмкүнчүлүктөрү Кудайга шүгүр биздин кесиптештерибиз, невропатологдор, нейрохирургдар деле бул областта аябай эле жакшы изилдөөлөрдү жүргүзүп келишет, элдерибизди дарылап келишет. Ошол эле учурда ар кандай көйгөйлөр дагы деле аз эмес. Биз кыскача жанагындай баш мээдеги залалдуу шишиктер жөнүндө азыр кеп кылгыбыз келип турат. Баш мээдеги залалдуу шишиктер башка залалдуу шишиктер сыяктуу эле эки түргө бөлүнөт. Бул доброкачественный жана злокачественный болуп. Сиздерге белгилүү болгондой, бул доброкачественный деген бул эми нар жака карап өспөгөн, башка ткандарга карап өспөгөн, кан тамырлар аркылуу тарабаган түрүн айтат да. Ошондуктан бул оорунун диагностикалоо, андан ары дарылоо, туура тактика кылуу жөнүндө биз кийинки чыгарылышта сиздерге невролог жана нейрохирург адистери менен чогуу жооп бергенге аракет кылабыз. Ошондуктан сиздер бул видеонун түбүнө өзүңөрдүн сурооңорду жазгыла, буга чейинки медициналык корутундулардын жыйынтыктарын салгыла. Биз силерге толук жооп бергенге аракет кылабыз. Биздин клиника шаардык Бишкек шаарындагы клиникалык медициналык тез жардам берүү ооруканасы деп аталат. Бул ооруканабызда бизде неврология жана баш мээ жаракат бөлүмү, бул нейротравма бөлүмү бар. Ошондуктан бизге ар кандай жаракаттар менен жана мээдеги, баш мээдеги ар кандай оорулар боюнча кайрылышат. Бул деген ар кандай курч жана өнөкөт оорулар, инсульттун бул түрлөрүн билесиздер, геморрагический жана ишемический деп. Ал дагы биздин ооруканада андай бөлүм бар. Ошол эле учурда биз жанагы башта айтып өткөндөй залалдуу шишиктерге операцияларды жасоо дагы биздин ооруканада акыркы жылдары активдүү жасалып баштады. Анын себеби бизде жаш адис нейрохирургия багытында Россиядан окуусун бүтүрүп келген Азамат Тиленович деген бөлүм башчыбыз акыркы жылдары ондогон, жүздөгөн бейтаптарга операция жасап келе жатат. Ошол эле учурда бизди дагы операцияга кошо тартып, бул ультрадобуш менен келип операция учурунда бизге залалдуу шишиктин жайгашкан ордун, анын көлөмүн, башка мээнин ткандарына өскөн жактары барбы жокпу, операциядан кийинки калдыктары калдыбы, калбадыбы деген нерселерди мээни ачып, сөөгүн алгандан кийин кошо текшерип турууга, ошондой залалдуу шишиктер болгон учурда операцияга кошо алып кирип жатат. Ошол учурларда биз ультрадобуш менен ушундай залалдуу шишиктерди толук кандуу алып, бейтапка көп залал бербестен ушул операцияларды ийгиликтүү жасап жатабыз десек жаңылышпайбыз. Бул ачылыш деп эсептебейт элем. Себеби биздеги технологиялар замандагы эң акыркы чыгып жаткан технологияларды колдонуп жатабыз деп айта албаймын. Бирок ошого карабастан биз өз аракетибиз менен артта калган жокпуз десек болот. Ошондуктан Кудай буйруса жакында өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин оорукананын аймагында улуттук ортопедия жана травматология борбору курулганы жатат. Аны президентибиздин иш башкармалык жетекчиси Каныбек Тургунбекович Туманбаев өзү келип ачып, акыркы 2 жыл ичинде оорукана толугу менен бүтөт деп сөз берип кетти. Эгерде
ушул ооруканабыз бүтүп калса, мен ойлойт элем акыркы үлгүдөгү биздеги бардык оборудованиялар кошо келсе, ушундай операцияларга дагы бир топ жеңилдиктер болмок деп. Ошондуктан оорубаңыздар, сиздердин жакындарыңар же силердин тааныштарыңарда ушундай баш оорулар боюнча көйгөйлөр жаралса, сөзсүз өзүңөрдүн неврологуңарга көрүнүп, андан ары диагноз такталгандан кийин, эгерде ушундай нейрохирургка көрүнүш керек деген корутунду чыккан болсо, анда биздин адистерге дагы келсеңер, өз кеңештерин берип, мүмкүн болсо колдон келишинче операция жасап деле бере алышат. Ошондуктан ден соолукта болуңуздар. Ден соолук баарынан кымбат. Рахмат.